Дордойго барып сатуучу болуп жумушка кирдим да. Бир алганда эле бир 7 000 8 000 долларга акчага товар алып кетип калышат да. Акыркы видеоңузда өтө жакшы көргөзгүчтүү чыгапсыз. Сатууда береке бар экенин мен чындап билип баштадым да. Эң кымбат деген шубаларды кийип келишет да, жанагы тажик кишилерчи мындай дубленкаларды кийип. Мындайча айтканда ошо Дордойдо эмне иш кылсам эле ошону азыр электронный кылып калыптырмын да. Ассаламу алейкум урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн сиздерге өлкөбүздө бир көйгөйлүү маселе болуп жаткан бул карыз, бизнес, нишалар боюнча сиздер менен кененирээк сүйлөшүүгө далаалат жасап турган учурубуз. Бүгүнкү биздин эфирибизде коногубуз Нурсултан Жунусов байкебиз. Көп жылдан бери бизнес тармагында жүргөн Жунусов байке, ассаламу алейкум. Бизге кош келдиңиз дейбиз. Буюрса, өзүңүз жөнүндө бир кыскараак айтып берсеңиз. Өзүм жөнүндө саламатсыздарбы? Эң биринчиден урматтуу көрүүчүлөр, баарыңыздар менен ушул айткым келет подкастында жолугушуп турганыма кубанычтамын. Өзүм мен 1993 жылы туулгам. Азыр жашым 32-де. 11 класста ушу Кыргызстандын көп жарандары сыяктуу эле айыл жер кезинде Токтогул районунда бүтүрүп, анан кийин Бишкекке келип, Бишкектен Кыргыз-Орус Славян университетин аяктагам. Андан кийин магистратураны Национальныйдан аяктагам, Улуттук университеттен. Анан ошондон кийин мен алдында тандоо болуп калды да. Мамлекеттик жумушка барсамбы же ушул частный секторго барып өзүбүздүн жашообузду менен өзүбүз алек болсокпу дегенчи. Анан 3 айдай мамлекеттик кызматтарда иштеп көрдүм. Анан бирок ушу жан дүйнө ишкерлик кыл деп чакырганынан ошондон бери, ошо 2016-жылдан бери ишкерлик менен алек болуп келатабыз. Кыскача ушундай. Жакшы. Сиздин эң биринчи бизнеске аралашкан учуруңуз кайсыл бизнестен баштадыңыз? Биз ошол университетти бүтүп жүргөн кездерде жанагы Роберт Кийосаки, Брайан Трейси деген жанагы монарх, который продал свой Феррари деген китептер аябай, Робин Шарма эле автору. Ошол китептер аябай мындай бестселлер болуп, жаштар арасында мода болуп турган учур эле да. Анан ошол кездерде работай на себя, өзүң иштешиң керек, өзүң жумушуңду өзүң кылышың керек, не работай на дядю, там бир байкеге иштебе, өзүң турмушуңду өзүң кыл деген эмелер, мындай идеологиялар аябай мындай популярдуу болуп турган мезгил эле да. Анан ошондо ошолордун катарында биз дагы өзүбүздүн жумушту өзүбүз кылабыз деп кеттик. Бирок мен айтарым, эң главный бул жашоодо биринчи эле, мисалы азыр көп нерселер болуп атпайбы? Мисалы деген убакыт өткөрүп атасың, кыла бериш керек, опыт кыла бериш керек, ошибкалар, мындай каталарды кыла берсең опыт болуп келет депчи. Ошонун баарын мен оюмча, мен мындай кыскача айтканда туура эмес ой жүгүртүү деп ойлойм да. Анткени дегенде мен башыман көп нерсе өттү. 2016-жылы мен ушул Дордойго барып сатуучу болуп жумушка кирдим да. Потому что деген, мындайча айтканда атам апам Токтогулда тургандыктан, атам апама мен шаарда калыш үчүн бир какой-то результат көрсөтүшүм керек. Болбосо алар эми айылга алып кетип калышат да. Айылда үйүбүз бар, малыбыз бар дегендечи. Анан ошо Дордойго барып сатуучулукка кирдик. Сатуучу болуп иштеп жүрдүк. Анан сатууда береке бар экенин мен чындап билип баштадым да. Мисалы деген биз ошо айымдардын көйнөктөрүн сатчубуз. Анан айымдардын көйнөктөрүн 100 штук, 200 штук, 500 штук кылып сатчубуз да. Мен ал жекте ишкер эмес эми, ал жекте мен мындай наемный работник болуп киргем да. Сатуучу болупчу. Анан бир мисалы 700 сомдук көйнөктү 720 сомго сатып коюш сезондо оңой эле нерсе да. Мисалы да. Аны мындай өзүң кыла келсең аябай кыйын нерсе да, потому что деген ал жекте чоң бир компания болчу, компанияда чоң фабрикалар болчу, көп жаңы товарларды бизге берип турчу. Биз ушу келген кишилерди жакшы обслуживание кылып, жакшы тейлеп, анан сатуу кызматын көрсөтчүбүз да. Ошентип ошо жылдары мен байкай баштадым, оказывается, ушу биздин Кыргызстанда чоң возможностьтор бар экенин, ушу тигүү тармагында бар экенин, андан башка жактарында бар экенин депчи. Ошентип акырын опыт алып жүрдүк. Ошентип Дордойдо где-то бир 2016-дан 2020-га чейин иштедим. 4 жыл иштедим. Ал кездерде деген могул электронный торговля дегендер жок эле да, андай Дордойдо көбүрөөк накталай акча көп болчу да. Мисалы деген эртең менен эрте Дордойго автобустар келип, тиги Казакстандан келчү бир 10 автобус, Өзбекстандан келчү 15 автобус. Ошол бир автобуска канча киши батат в среднем? Так билбейт экен, бир 20 киши батса керек го. Ушу 20 киши болсо, 20 кишинин чөнтөгүндө ушу эң астарында бир 3000 доллар болсо, көптөрүндө бир 20 000, 30 000 доллар накталай акча менен келчү да. Анан ошолорго эрте барып
ким кондиционерди эрте ачса, автобус 4 эле келет да. Эрте ачсаң алар эми келгенден укталбайт да. Ошо кыдырып жүрө берет да, чай пай ичип коюп, жана ким контейнер ачык болсо ошого кирип, анан ошол жерден соода кылчу да. Ошондо эрте туруп биз деген саат 5-терде ошо Дордойдогу контейнерди ачып койчубуз. Аны ачып кичине жакшы результаттарды көрсөттүк. Андан кийин эле ошо хозяйкабыз бизге процент берип баштады да сатууданчы. Кызыктырып койду да. Анан ошо аябай иштедик. Аябай иштеп 4 жыл соода кылып, жакшы тыйын тыпыр таптык, тааныштарды таптык. Ушул легкая промышленность дегендин ичинен биле баштадык да. Анан эми баягы өнүгүү болуш керек да бардык жердечи. Өнүгүү болуш керек. Анан ошол 4 жылда тапкан тыйын тыпырыбызды, опытыбызды чогултуп эле анан кийин эми баягы кыздардын көйнөгүн сатасың да, кыздардын, айымдардын, анан кийин биз баягы эркек болгондон кийин мен баягы эркектин жумушун кылгым келет деп эле баягы мындайча айтканда куруу мотивация менен эле мен машина оңдойм деп кетип калдым да. Сатуучулуктан машина оңдогонго. Именно предпринимательстводан ошо жок, ага чейин биз ушул тапкан акчабыз жашпыз да, андан кийин баягы розничный магазиндерди ачып көрдүк. Бирок ошолордун баары тең эле баягы бир ишкерлик кылаардын астында кандайдыр бир пландап койгон максатыңды так билбесең битке дейин адашып кала берет экенсиң да. Түшүндүңүзбү? Мисалы деген кандай десем экен? Мисалы биз бүгүн 100 сом таап атабыз деп коелу да. 1000 сом тапсам жакшы болот эле деген ой келе атат да. Бирок ошо 1000 сом тапканда, 1000 сом тапканыңа ыраазы боло албай каласың да. Ой, мен 2000 сом тапсам жакшы болот эле дейсиң да. Анан 2000 табасың. Анан 5000 тапсам жакшы болот эле дейсиң. 5000 табасың. Ушинтип чоңойт кетет. По-любому акчага алданып, максатың тарапты эмес, акча эле келген жакты көрсөй кетип калбаш керек экен да. Түшүндүңүзбү? Анткени дегенде максатың тараптуу келе турган болсоң, бир тараптуу терең бир нерсени түшүнгөн адис болуп чыгасың да. А эгерде акча келген жака эле секире бере турган болсоң, анда барып отуруп эч ким болбой калышы мүмкүн да. Мисалы 40-45ке чыксаң дагы мындай сен кимсиң деген суроого жооп бере албай калат экенсиң да. Мен оюмдачы, мен болгону гана бул подкастта өзүм башыман өткөргөн нерселер менен бөлүшөйүн деп чечтим. Анан ошондуктан бир тараптуу максат коюп, бул нерсе жакшы дегенди билиш керек экен да. Биз ошону муну эмнеге айтып атам? Анткени дегенде биз баягы Дордойдо иштеп жүрдүк, тыйын тыпыр таптык. Анан кийин биз ошол кезде деле чоң бир максат койбоппуз деп атам да. Ошо течение менен эле мисалы будан бир ой келип калса ошол жака болуп кетесиң, жашсың да. Будан бир ой келип калса бул жака болуп кетесиң. Дордойго бизге Москвадан таджик адамдар келет эле да. Таджик адамдар келип, таджиктер мындай бир товардан эле бир 5, 10, 20 пачкадан алып кетет да. Көп алат да, кыскасы бир алганда эле бир 7000, 8000 долларга акчага товар алып кетип калышат да. Анан аябай мындай көзүмө укмуш көрүнөт да, эми баягы сен университет жаңы бүткөн баласың, алар болсо укмуш кийимдерди кийип жанагындай. Короче, мен эң кымбат деген шубаларды кийип келишет да, жанагы таджик кишилерчи, мындай дубленкаларды кийип, туфлилерди кийип, анан жанында 2-3 киши жүрөт, аларды коштопчу. Булар эмне иш кылат болду экен десем, ошолор деген Москвада мындай отдельный бир магазиндерди иштетет экен да, арзаныраак кылыпчы, торговый центрлерге караганда. Ошол концепцияны Бишкектен иштетип көрсөм окшойт деп, анан кийин мен менин каравандын жанынан бир помещение алдык. 2017 экен ошол, 2017-жылы. Помещение алып, 120 квадрат кылып, анан кийин Дордойдон товарларды сатып алып, ошол жерге коюп саталы деп ойлодук да. Анан эмнеге муну айтып атам? Бир нерсе кылаарда бирөөнү туруп эле тиңки деле болуп атпайбы, меники деле болуп кетет деп эле кыла берсең, кулап калышың мүмкүн экен деген ойду айтып атам да. Эмне дегенде биринчи отуруп, анализдеп, болбосо ошол өзүңө жаккан тармактагы бир кыйын бир компанияга барып, ошол жака наоборот жумушчу болуп иштеп, анализдеп болгондо аябай пайдалуу болот экен да. Эмнеге? Анткени биз магазин ачтык, а бизге окшош магазиндер Бишкекте 100дөн ашык экен. Дордойдон барат, алып келет, бияктан сатат. Баарыбыздын товарыбыз окшош, потому что баарыбыз Дордойдон алабыз. Баарыбыздын товарыбыздын базы бир. Түшүндүңүзбү? Анан анткенде биздин конкуренттер менен эчтекеден айырмалана албай калдык да. Айырмалана албай калдык. Айырмалана албай калгандан кийин эми багы сотрудниктердин зарплатасы бар, арендный плата бар да. Ошол нерселер менен биз жарым жылга жетпей эле банкрот болуп калдык. Ошондо ошол биринчи бизнеске где-то калп айтпайын, общий сложность где-то бир 25 000 доллардай кирген да. Ал деген биздин мына карандай эле менет болгон да.
ошол нерсени изучать этсек деле болмок экен да негизи. Биз болсо баягы ура давай деп туруп эле баштадык. Анан анын үстүнө эми азыр өкүнбөйбүз деле го, опыт болду го, бирок кандай десем, жакшылап анализдеп койсок деле болчу нерселер да. Мисалы ката кетире турган жерлер бар, анда өкүнбөйсүң да. Анан оңой элементарный ката кетирип койгон, бул деген өзүңдүн эле баягы жашооңдун канча бир отрезогун мусорго салып койгон менен барабар деп ойлойм да. Мен лично оюмдачы. Ошол андан кийин ал магазинди жаптык, ал нерсе бирок көп эле урон болгон жок, потому что Дордойдо деле иштеп аттык ошол кезде. Андан кийин тыйынтып бир чогултуп, могу Советский менен кетип атканда БМВ центрден өткөндөн кийин Автолайф деп автостанция салдык да. Автостанция салып, автосервис ачтык. Автосервис ачып аткандын бирден бир максаты, эми мен жашмын да, элестесең, ошол кезде 2017-жылы мен деген 22-де университет бүтсөм, ошо 23-24 жашымда. 23-24 жашымда менде мындай ушу мага бир кандай десем, мен үчүн дикий болгон акчалар менин колума түшүп калды да, баягы соода жакшы болупчу. Анан план жок да, эмнең жок. Анан ал кезде деген жанагы квартира алып, недвижимость алгандарда баягы, ой, бир квартира алсаң, квартираны $300 бересиң, $200 бересиң, окупаемость аябай долго экен, бизнес кылыш керек деген китептерди окуп алгансың да. Анан ошо менен жүрөсүң да. Ошонун негизинен баягы недвижимость деле алып аптырбыз да, майда чүйдө эле бизнестерге кызыгып жүрүп бериппиз деп койдум да. Мен ушу бир жылда, жаңы жыл астында болчу, калп айтпайын, ушу бир $45,000 акча иштедим да, колума накталай тийди. Ушу процентичи, элестең. Өзүм 24-тө болушум керек ошондо. Андан кийин не кыларымды билбейм. Бул жакта бир тааныштарымды карасам, алар жанагындай таксопарк ачыптыр да. Таксопарк ачып, машиналарды алып, аларды арендага берет экен да. Анан бизде ал кезде түшүнүк жок да. Соң кийин анан жанагы особенно жана богатый папа, бедный папаны окуп алганбыз. Анан кийин эме деп атабыз да. Акча сен уктап турасыңбы, же эс алып жүрөсүңбү, түшүндүрүш керек деди да. Анан эми андай эмне деген бизнес? Анан машинаны алып аткенсиң, арендага берет экенсиң, күнүнө 500 сом алат экенсиң, 500 сом уктап турасыңбы? Короче, чөйрөт экен дедим да. Андан кийин ошентип биз ошо машиналарды ала баштадык, таксопарк кылдык да. Бирок мен өзүм кылган жокмун го, бир тааныш баламды, дозумду чакырам да, дозумду чакырып, анан дозум ошол таксопаркты жетектеп, анан ошол таксопарк менен иш алып барып баштадык. Анан бир убакка келдик, биз баягы акчасы бар адамдарды чакыра баштадык да. Ошентип таксопаркыбызга в общей сложности где-то канча десем 50дөн ашык машина чогулду, элестеңиз. Анан биздин офисибиз жок, оңдой турган жерибиз жок. Анан мындай мен жашаган үйдүн двордун баары биздин машина болуп кетти. Анан соседтер урушуп баштады, могу ким машиналар толуп кетти депчи. Анан ошо биздин машиналар бир базироваться этет экен, бир база куруш керек болуп калды. Бирок ал базага бизге бир жөнөкөй эле пустой участок, анан чекесинде бир контейнер болсо эле жетмек да. Жекте биздин жерибиз бар эле да, өз туугандардыкы. Анан ошол жерди ошекте база кылалы деп, анан түзөтүп, жана эски времянка бар эле, аны алып түзөтүп, анан ошеке машиналарыбыз туруп, анан ошектен бузулганын оңдоп, бузулбаганын ошектен арендага берип, ушундай жер болмок да. Анан эле количество машиналардын количествосын биз аябай көбөйтүп өсүп атканбыз да. Мисалы ошол 50 эмес, 500 кылабыз, 1000 кылабыз деген амбициозный пландар бар эле да. Анан ошентип эле баштаганбыз жакшы эле. Анан кийин эле ошол жерге баргандан кийин мен бир тууганым айтып калды да. Эми чуть-чуть кичинекей кылбай эле мындай кенен эле пейилди коюп эле чоң кылып салбайсың деди да. Анан мен деле баягы экономический показательдерди окуганды жакшы билбейсиң да. Чын эле, давай жакшынакай кылып салып койбойбу дедим. Акча деле аябай жок, бирок эми бар да, эсептеген эмессиң да. Анан кийин давай деп жана проект чийдирдик. Анан кийин аны бир биякта архитектор компаниялар бар экен, ошолор аркылуу мэриядан, тиги госархитектурадан утверждение кылдык, анан салып баштадык. Ошондо пандемия башталып калды. 2019 болуп пандемия башталып кетти. Биз жаз менен пандемияга карап эле салып баштадык. Айылдан Токтогулдун жумушчуларын чыгырттык. База курабыз деп атып, эсто салып койдук чоң кылып. Бирок с какой ценой деген сөз бар да. Биз эсто салып бүткөндө жана 50 машинабыздан биздин өзүбүздүкү бир жетип эле калды окшойт. Калган баары сатылып кетти да. Бирок негизги максат андай эмес эле да. Негизги максат бир база кылып, тигини 500гө жеткириш керек болчу да. Көрдүңүзбү, мындай максаттын жоктугу.
болуп кетип атам. Жанагы Гапыр Мадаминов деген биздин керемет бир агайыбыз бар, ошонун эмеси бар да, китеби бар. Акыл эмгектин маданияты дегенчи. Ошодо мен агайды баалаган жерим Баткенде ушу гимназия мектебинин основатели да агайчы. Ошол агайдын мектебин бүткөн окуучу 11-классты бүткөндө эле ким болом, кай жакта иштейм, ким менен жүрүшүм керек, каякта окуйм, кандай кыз мага жагат деген жашоого керектүү нерселердин баарын тең акылына сиңирип алат экен да. Түшүнүңүзбү? 11-ди бүтүп атканда эле. Ал жашоодо көп адаш бербейт да. А мен жашоомду ала турган болсок, мисалы жана мындай сериалдар болот го. Биринчи сериясы чыгат, анан экинчи сериясы. Биринчи сериясы, биринчи серия болот, анан экинчи сериянын уландысы болот го. А меники мындай уланды эмес да, башкача болуп кете берет, түшүнүңүзбү? Ал деген биринчи сериядан алган опутуң экинчи серияга жардамы тийбей калат деген нерсе экен да. Түшүнүңүзбү? Мисалы мен ошол легкий промышленность жакшы билгенден легкий промышленностьти өнүктүрүп, ошол тармакта көбүрөөк өнүгө турган болсом, автосферадан караганда көбүрөөк батыраак ийгиликке жетмек экенмин да, потому что ичинен билем да. Ар бир жаңы сферага кирген сайын аны менен таанышыш керек. А таанышканга убакыт кетет. Еще акча турат да. Түшүнүңүзбү? Вот. А биздин жашоо деген кыска да. Көз ачтың мынжакта 10 жыл өтүп кеткен болот да. Ошондуктан ошентип эле биз максатыбыз, эми баягы сөздү кыскарта кетсем, биздин максатыбыз так билбегендиктен биз мындайча айтканда Бишкекке кетип атып эле аны жолдон бурулуп тиги Кордай жакта остой кетип калганбыз да. Түшүнүңүзбү? Алыстапчы багытыбызданчы. Негизи дегенде ошондо биздин максатыбызды, койгон пландарыбызды так билгенде биз жанагындай чоң кылып эстеп салбайт элек да. Түшүнүңүзбү? Вот, жана количество машиналарды көбөйтсөк, может аяктан бизге көбүрөөк пайда тиймектир да. Биринчи ошибкам ошондо болгон, бизнестеги чоң ошибка болгон да. Бирок ошо эстеп салганга көп акча кирди да. Ага деген жанагы оборудование аркылуу беркилер менен кошулгондо кеминде бир $300 000 кетти да. Эсеңиз $300 000 ошибка. А биз 300 000ге ошол кезде машина эгер $400 000 боло турган болсо, биз көп эле машина. Короче, биздин планыбызга оңой эле жетмекпиз. По идее жетмекпиз да. Ошентип анан кийинчерээк эми өкүнбөйбүз, бирок ушундай нерселер баштанып өткөн. Ошол ситуациялардан чыгуу үчүн сиз кандай жолдорду издедиңиз, кимдерге кайрылдыңыз, эмнелерде болуптуңуз? Өз негизи иретсиз жерде ийгилик жаралбайт деген кыргызча сөз бар экен да. Иретсиз жерде ийгилик жаралбайт экен да. Потому что деген ар бир нерсени кылаарда ирет табыш керек экен. Жанагы жылдыздар катышкан шоу программаларды карасаң мындай болот го, бирдекелерге кулптар салып коет, анан кийин кескеч жылдыздар бир кулп менен баарын ачып чыгат. Ачкыч мененчи. Ачылып кете берет, аны салып туруп бияка алып коет да. А кээ бирлер шашып эле мындай эле ачып берет, мындай ачып берет. Итого көп убакыт кетирип анан утулуп калышат го. Ошол сымал бирдеке кыларды ирет болуш керек экен да. Иреттеп, эмне кыла алам, кандай кылам, максатым эмне, кайсы жакты көздөй кетишим керек, кайсы мен жан дүйнөмө жакын, кайсы нерсени кыла алам, кыла албайм деген суроолорго жооп бере турган болсоң, в принципе баягы бул жашоодо максатка жетүүнүн кыска жолдору бар экен да. Жаштарга айтат элем, биринчи сөзсүз түрдө бир жака кирердин алдында бир устат табып, же болбосо бир ошол сен каалаган сферада жакшы результатка жеткен бир чоң компанияга табып, ошол жака иштеп, ошонун ички кухнясын көрүп, бир жарым жыл убактыңарды кетирсеңер, сонда келечекте ал нерсе сага чоң ошибкалардан сени коргоп калат экен да. Түшүнүңүзбү? Андай кылбай эле, давай кылабыз, давай, ооба, тиги деле кылып атпайбы, мен кылып атпайм десең, биринчиден убакыт кетиресиң, экинчиден акчаңды кетиресиң, үчүнчүдөн карыз болуп, анан жабыласың по-любомучу. Потому что сен маселени чечкенди билбейсиң да. То есть көйгөйдү чече албайсың. Түшүнүңүзбү? А көйгөй чечкенге билим керек. Жанагы Аяз Шабудинов деген орустардын бир коучу бар эле, азыр камап койду окшойт. Бирок ошонун бир сөзү бар эле да. Мен бир жака келгенде, бир жаңы шаар болобу, бир жактарга келсем дейт, мен эч шашпайм дейт да. Биринчи карайм дейт мисалы. Мисалы Бишкекке келе турган адам болсо, эмнени карайт? Келип карайт мисалы. Куликовскийди карайт, жана Макаронсту карайт, жакшы өнүгүп аткан Мубаракты карайт. Ошол үчүн бир өзүн эле копировать этип, анан кыла баштайм дейт да, еще агрессивный болупчу. Түшүнүңүзбү? Алар мен өтө турган ошибкаларга акчасын төлөп койгон, анан бул нишаларды текшерип койгон дейт да. Түшүндүңүзбү? Вот, это бул эми баягы көп акчаң болсо, акчаң жок болсо, ошол компанияларга барып ичинен иштеген жакшы да. Иштеп, ичинен билип. Азыр могу сүйлөшүп жатканда, буга чейин сүйлөшкөндө сиз китептер боюнча көп айтып бердиңиз да. Ошол китептерден мисалга алганда 24 жашка чейинки балдарга кайсыл китептерди сунуштайсыз? Сиздин өзүңүздүн көңүлүңүзгө жаккан именно могу бизнес сферада кайсы китеп болду?
биздин өзүбүздүн Гапыр Мадаминовдун агайдын кыргызча китептери бар. Ошолорду окуш керек да. Неге дегенде, мисалы ымала маданият деген бар. Ымала маданияты деген. Нетворкингтин кыргызчасы ымала экен да, ошо. Адамдар менен сүйлөшүп билүү, ачык болуу. Андан тышкары АМ системасы деген болот, акыл эмгектин маданияты деп коет. Ушул китептердин баарын тең сунуштайм. Андан сырткары, эгер зарубежныйларды ала турган болсок, Самурай без меча деген китеп бар. Аябай жакшы китеп да. Самурай без меча деген китеп бар. Ошол жерде ошол китепте ошол япон жанагы солдаты өзүнүн жашоосун баягы жөнөкөй солдат, ошо жөнөкөй солдат болгондо ал алсыз солдат болот да. Ошол алсыз менен кандай болуп генерал болуп мамлекетти башкарып калган деңгээлге чейин өткөн жолун тактап, иликтеп, жиликтеп жазып берген да. Мисалы, кандай усат тандаш керек, усатың жаман болуп атса эмне кылыш керек, эмнеге сөзгө туруш керек, эмнеге сөзгө турбаш керек, баарын жазып берген да. Түшүнүңүзбү? Ошол Самурай без мечаны окусун. Анан ушу Гапыр Мадаминовдун полный китептерин окуп чыксын. Эң главный адамда бир нерсеге кызыгып да. Мисалы, бир нерсеге кызык болсо, ошол тармактагы ийгилик жараткан компаниялардын тарыхын карап чыгыш керек да. Хронометраж кылып, канча жыл мурун баштаган, неден баштаган, кандай кыйынчылыктарды өткөн деп, анан желательно ошол компанияга барып даже иштесе жакшы да. Ички кухня деп коет го. Ички кухнясын билип, эмне риск бар экени билинип калат адамгачы. Ал алынган билим менен кийин өзүнүн компаниясын кура турган болсо, аябай эле оңоюраак болот да, жеңилирээк болот. Сиздин Instagram баракчаңызды мынтип карап отурганда, акыркы видеоңузда өтө жакшы көргөзгүчтүү чыгарыпсыз. Именно Wildberries боюнчачы. Бул сферага сиз кантип келип калдыңыз? Бүгүнкү күндө Wildberries боюнча эмне кызмат кылып жатасыз? 2016-жылдан бери ушул кийимдер менен иштөө тармагында көп нерсе менен тааныштык да. Мисалы деген опыт болот, мисалы жазда эмне кийим өтөт, күздө эмне кийим өтөт, кышта эмне кийим өтөт, жайда эмне кийим өтөт деген информация биз бир жол эмес, бир нече жол өткөн жол да. Ошонун негизинде аналитикага жардам берет, мисалычы, көз караш. Опыттардан карайбыз, мисалы эмне товар саттык элек мурун, жаскама эмне сатчык элек, кандай показательдер болчу эле, показательдер көрүп, объемдорду көрүп, бүгүнкү кыла турган, чыга турган пландарды теңдейбиз, мисалы ошол объемдоргочу. Ошонун негизинде ушундай результаттар болуп атат. Кудайга шүгүр, азыр именно ушул электрондук платформалар аркылуу дагы деле ошол кийим айымдардын кийимдерин сатып жумуш кылабыз. Швейный цех бизде токтолуп деп атышпайбы? Көп эжелерибиз бар да, бизде деле швейный цехте иштеткен. Анан алардын айтымына караганда бул сфера уже токтоп баратат. Биз Кытайга өтүшүбүз керек болуп атат. Кытайдан товар алып келип бияктан сатышыбыз керек болуп атат. Wildberries'ке уже чыгуу вариант эмес болуп атат деген сөздөрдү айтып атышат да. Биринчиден токтобойт. Неге дегенде, Китай менен иштеген адамдарды тааныйм, билем. Китай менен иштегендин өзүнүн аябай чоң көйгөйлөрү бар. Бизге билинбегенчи. Мисалы деген бизде Кыргызстандан өндүрүлгөн товарды биз деген ар бир этапына влиять эте алабыз да. Мисалы контролдо алабыз, текшере алабыз. Туурабы, кандай дейсиз? Мисалы деген бул жектен бир цех менен сүрсөңүз, барып чыккандан кийин текшересиз, көрөсүз, жакпай калса өткөрбөй коесуз да. Кытайдан деген мен былтыр иштегенде Китайдан товар заказ берип өткөзүм, Москвага алгандан көрөт эткизим. Москвадан ал товарды кайра тияка возврат кылбайт эткизим. Түшүнүпсүзбү? Мисалы бизде деле бул жекте Мадина деген базарда уйгурлар иштейт да. Уйгур байкерлерден ткань ала турган болсок, мисалы условно бир 500 рулон ткань алдык деп кол да. Ошону оноо брак чыгып калса, биз оноону кайра алып берип коебуз да, акчаны кемиктирип коебуз. Китай менен иштегенде оноону болду, алып бара албайсың да, сен бүттү да, сен убыток. В больших партиях этот объем же может быть и мындай өзүп кетиши мүмкүн да. Ал деген сенге көйгөй жаратат да. Вот. Биз эми баягы жумушчу тарабынан бир жагынан Китай менен конкурентка способный болбодукпу? Материал тарабынан, мода тарабынан, количество тарабынан алар менен конкурент способный боло албашыбыз мүмкүн да. Бирок деген Китай чоң да. Китай чоң болгондуктан фабрикалар чоң. Чоң нерсе неповоротливый болот постоянно. Кыргызстан кичинекей да. Кыргызстан биз деген моданы жакшы кылып иштесек болот, мисалычы. Оңой эле киргизип коебуз да, мисалычы биздин өндүрүштөр азыраак. Азыр деген 50 миң, 100 миң штук тигип иштеген дүйнөдөгү компаниялар деле аябай көп эмес да. Наоборот, именно кичинекей, средний количество менен иштегендер көп да. Ошолордун баары тең Кыргызстан моделине так келет. Кыргызстанда 300-400 штук деле тигип иштей беришет да. Китайда возможно 5 миңден өйдө иштеши мүмкүн да. Количествону түшүрүш үчүнчү. Ошон үчүн
андай баягы негативный прогнозторго мен кошулбайм. Кыргызстандын пашыбынын дагы келечеги бар деп ойлойм. Жакшы. Могу Wildberriesке кирип аткан, жаңы кирип аткан инсандарга же болбосо жаштарга сиздин кеңешиңиз? Жаңы кирип аткан инсандаргабы? Азыр деген мисалы жанагы буга чейин биз мен айтпаймынбы, 2016-жылдан бери Дододо иштедим, сатуучу болуп деп, ошол кезде мен билчүмүн жана карго деген система бар эле да. Контейнериңен товар сатып алат. Анан биз пакеттерге салып туруп эле, анан атын жазып коебуз, анан тачкистерге келип алып кетип эле ошо карго аркылуу өзүлөрү салып жүрүшчү да. Азыр ошол системанын баары тең жабылып калыптыр. Мурун деген мындай болчу да. Кардар Москвичка бир Москванын өзү болбосо да жанындагы бир район болсо, ал деген жана Тяг деген базар барат, же Люблино деген базар барат. Магазин, ама бул бир Москвичка бир айыл деп коелу, ошол бир 10 кардар бар. Анын бир магазини болот деп коелучу, бир жактар бир ушу бир супермаркет же бирдеке болот да. Ал супермаркетти иштеткен мини бизнесмен барат дагы Тягтан же Люблинодон товар алат. Ал Люблинодон же Тягтан алган товар бизге Кыргызстандан келет болчу да, түшүндүңүзбү? Кыргызстандан келген товар бияка чейин кирет жөн эле таможня союз помощью эч кандай учет алынбайт дагы, анан кийин эле оңой эле жетип калчу да. Жетип калгандыктан жетип да калат, анын үстүнө мамлекет кандайдыр бир данныйлар жок эле, түшүндүңүзбү? Ошон үчүн мамлекет бул нерсени көп деле көзөмөлдөп Россиячы. Азыр деген цифровой платформа болгондуктан Wildberries бизде азыр данныйлар бар да аларда. Данныйлар чоң экен. Ошон үчүн налог алгысы келип атат да, анан НДС дегенди кошуп, азыр жол менен именно проблема болуп атат да. Азыр деген жол менен проблема болуп атат. Азыр мен негизи баягы бир окуп келдим, дагы бир именно финансисттерденчи, юристтерден. Азыр Кыргызстандан чыгарган товар Россияга белый деп атпайбы, по белому деп атпайбы, ошол бир эле жол бар да. Мисалы деген Wildberriesке чыгыш үчүн сен российский ИП ачышың керек, болбосо Кыргызстандагы ИПыңдын Россияда филиалын ачышың керек. Короче, сен резидент налоговой службы Российской Федерации болушуң керек. Түшүнүңүзбү? Андай боло турган болсоң, Россиянын закондору менен иштешиң керек уже. Жанагы единый налог 2% төлөйт да Кыргызстанда, а Россияда 6% төлөйт. Уже 6% өтөсүң, бул жакта 4% айрым болуп атат, көрдүңүзбү? Счетуңа рубль менен акча түшөт. Комиссия ВБ мисалы орустар үчүн 35%, кыргызстандык селлерлер үчүн 25%, 10% уже, көрдүңүзбү? Да, еще 10% кошулат. 10% айрым болуп калып атат. Мисалы кыргыздардан 1000 сом соода кылса, ошонун 250 сомун алса, орустардан 1000 сом соода кылса, ошонун 350 сомун алып коет да. А мен ушинтип эсептеп келе турган болсом, азыр именно какой-то мындай ачык жол жок болуп атат да. Wildberries өзүбүз жакында бирдекени предлагать этебиз, өзүңөрдүн товарыңарды бияктан биз өзүбүз алып кетебиз деп атат да. Мисалы налогуңарды, НДСиңерди биз өз төлөп беребиз депчи. НДС төлөбөсөңөр Российская Федерациянын территориясына кире албайт сен товарың деп атат азыр орустардын правительствосу. Ушинтип бул жакта бир какой-то коллапс болуп атат да, мындай юридический. Анан ошол нерсе чечилип, бир жаңсыл болмоюнча мен көп деле нерсе азыр тигип түшүнүп аткан жокмун. Азыр ушу барып жетип калган товарларды күтүп отурабыз да. Сатып атабыз дегенчи. Азыркы учурда көп акча салып отурган болсоң, жол кандай болуп калат, аны эч ким жооп бере албайт да. Анан эми бир мындай бусиктер менен, машиналар менен жөнөтүп атат, эми аны менен чоң бизнес кура албайсың да. Бусигинен конфискация кылып коюшу мүмкүн, же бусик тоолонуп кетиши мүмкүн, ушундай да. Какой-то юридический компания, юридический кыскасы азырынча жолу жок. Жолу болгону гана ошол российский ИП менен иштешиң керек. А российский ИПнын комиссиялары, налогтору аябай чоң болуп атат. Ошон үчүн мен азыр күтүүдөмүн. Вот. Жаштарга да ошол нерсени сунуштайсыз. Азыр пока күтүп туруш керек ушул нерсени деп ойлойм да, потому что деген азыркы бияктан эми жаштар баштаганда бир 200-300 миң сом менен башташы мүмкүн да. Анан 200-300 миң сом менен баштасаң, ага эптеп бир товар алсаң, товарың жетпей турган болсо көйгөй да. Сен мисалы товарың жетпей калгандыктан акча иштебей калдыңбы, же товарың күйүп кеткендиктен акча иштебей калдыңбы, же туура эмес товар тигип алгандан акча иштебей калдыңбы, итого по-любому акча иштей албай калдың да. Ошондуктан бул жерде азыр чоң көйгөй болуп атат, баардыгына тиешелүү да. Ошол жол маселелери чечилмейинче сен шашпай туруңуздар деп айтат элем. Ага чейин мисалы андан көрө чоң компанияларга барып, менеджер болуп иштеп, опыт чогултуп, Wildberries ичинен кандай болду экен, кандай көйгөйлөр болду экен, чоң цифрларды көрсөтсөк эле bizde деле көйгөй көп да. Мисалы деген биз мисалы мо декабрь айында 164 миң болду. 167 миң. 167 миллион заказ түштү да.
Бирок 167 миллион заказ деген бул деген 167 миллион менин счетума түштү деген сөз эмес да. Түшүнүңүзбү? 167 миллион заказ болсо ошол бир 20 миллион сомдой түшөт да счетуна. Ну, акта партнерский цехтар бар. Анан эң главный нерсе 20 миллион сен счетуңа түшүш үчүн сен биринчи 20 миллиондук товар эмес, хотя бы бир 50 миллиондук товар аял беришке салып койушуң керек да. Же туура эмеспи, кандай дейсиз? Товарың жок болсо каяктан түшөт? Ал акча сенде барбы, жокпу? Жок. Жок болсо сага ким керек? Сага жагандай чоң цех бар, же чоң көп ткани бар адамдар керек. Аны мен кандай кылмам деп түшөсүз? Кайра эле билимге келип такалып калат, көрдүңүзбү? Жана агайдын ымала маданияты, нетворкинг, англисче айтканда, же орусча айткандачы. Анан барып сүйлөшө алсаң, мисалы чоң компаниялар кандай кылып сүйлөшөт экен, кантип ткани алат экен. Менин оюмча жанагындай чоң компания баардыгын акчага ала бербесе керек. Ошолор жумуштарды кантип жүргүзөт экен деп бир компаниянын ичине кирип алып, ошону изучать этип, билип, алдын ошо жетекчиси менен жакшы мамиледе болуп, анан жетекчиси менен кошо ошо чоң фабрикаларга барып, чоң ткань саткан кишилерге барып, таанышып жүрсөң, менин оюмча ийгиликке бадыраак жетесиң да. Чем 200 миң сом менен өзүң баштай берип, анан жолдо калып калып, товарың жетпей, блин деп жүргөндөн көрчү. Ошон үчүн эмне дейсиз? Билимге көңүл буруңуздар, окуңуздар көбүнчө, андан сырткары эң главный бир кайсы бир тармактарга баргыңыздар келсе, ошол тармактан бир үлгү табыңыз. Үлгү. Мисалы, либо компания, либо адам. Адам болсо жакшыраак да, наоборот. Адам түшөт да компаниянычы. Анан ошол адамдын жанында жүрүңүздөр. Жана личный ассистент деп коет го орусча. Ошо личный ассистент боло алсаң, жанагы чоң компанияларда эмес, даже мамлекеттик кызматтарда айтат го, секретарша баарын чечет деп. Ошол иштин баарын билет экен анткени. Иштин баарын билип алгандан кийин, анан ал өнөрдү өзүң жашооңо колдонсоң, ийгиликке бадыраак жетесиң. Ушул эң ийгиликке жетүүнүн кыска жолу да. Эң кыска жолу ушул. Примерный бир адамды таап, ошонун жанында биринчи жашооңо жете турган акча болсо жетет сага. Жашооңо жеткен акчаны эле алып иштеп жүрө бер. Зато сен эмне кылып атасың? Тажрыйба чогултуп атасың да. А сенин тажрыйбаңа компания төлөп атат. Түшүндүңүзбү? Сен ушу компанияга кирип, бир тармагын тартып берип, анан дагы бир экспериментке же бир жаңы идеяга акча сал десең, компания охотнее салат да, потому что буга чейинки жагында сен пайдап келгенсиң да. Түшүндүңүзбү? Жакшы болуп кетсе жакшы, а жаман болуп кетсе, жакшы болуп кетсе бонус аласың, жаман болуп кетсе, сен кылган ошибкаңа компания акча төлөп берет да. Түшүндүңүзбү? Сен опыт сен алып аласың. Илгери Кыргызстанда муну апаларыбыз айтып коет го, баягы кылганың мен үчүн болсо, үйрөнгөнүң өзүң үчүн деген ушул жөн айтылбаптыр да. Так да. Ошон үчүн азыр чыгам дей турган болсоңуздар, биринчи менеджер болуп иштеңиздер. Менеджер болуп эле ар кандай компанияга эмес, мындай перспективный, чоң обороттор бар компанияга иштесеңиздер, чоң опыт аласыздар да. Болду. Эң эле менин оюмча эң эле чоң сыр ушул. Мен жашоомдо колдонуп келаткан сыр ушул да. Менде чоң устаттарым бар. Мисалы жанагы чоң болгон кабинетте эле меники эмес да. Ал деле мисалы партнерский деп коет да. Мен кандайдыр бир эле чачын алам. А болбосо ткань кылып салган акчасын башка киши салган, тиккен акчасын башка киши салган, аларга жараша доляларын алат, пайдадан да бөлүшүп алат, түшүнүңүзбү? А мен ошо сатып берген үчүн, ушу мындайча айтканда, ошо дордойдо эмне иш кылсам эле ошону азыр электронный кылып калыптырмын да. Ошол. Личный брендке сиз көңүл буруп баштапсыз да? Ооба. Мунун бүгүнкү күндө бизнеске канчалык деңгээлде тиешеси бар? Личный бренд деген бул жашоодо азыркы биздин заманда, технология заманында, оцифровка, соцсеттердин өнүккөн заманында личный бренд менен бренд деген сөз экөө бирдей болуп калды да. Мисалы деген биз мировой рынокто карай турган болсок, мисалы деген элестетсеңиз, мен так эле билем, Tesla деген машина чыкты го. Кимдики? Илон Масктыкы. А Тесланын производство автомобилей, оказывается, жана Тойотаныкынан 1000 канча эсе аз экен. Эсесиз? Мерседестиктен да канча 1000 канча эсе аз экен да. А капитализация акций Tesla больше, чем капитализация всех остальных автопроизводителей в мире вместе взятых. Түшүнүңүзбү? Ушул личный брендтин күчү да. Түшүнүңүзбү? Мисалы деген
Илон Масктын Тесласынын акчасы башка баардык жанагы Mercedes, BMW, китайский автопром ошолордун баардыгынын акчасын чогултуп келип турган суммировать этип суммасы чыкса, Тесланын акцияларынан караганда баазы ылдыйраак болуп калат экен десеңиз. Муну кандай түшүнөсүз? Ошол личный брендтин күчү болуп атпайбы? Көрдүңүзбү? Илон Маск хороший маркетолог да, мисалы деген. Анан эми бул чоң масштабта айттым, кичинекей масштабта отурган болсок, азыр личный бренд аркылуу, таанылуу аркылуу көп нерселер болуп калбадыбы? Мисалы, кызматкер иштесең таба алат. Мисалы деген бир офис иштесең таба алат, бир оборудование иштесең таба алат. Мисалы Китайга барып товар алам десең, сени көргөн кишилер болчу болсо ал таба алат. Мисалы Ысык көлгө барып эле мен отель керек болуп атат, жайында бар, отель керек десең ал деле таба алат. Түшүнөсүзбү? Ошон үчүн личный бренд азыр адамга көзгө көрүнбөгөн чоң бир капитализация да. Чоң капитализация. Ошон үчүн биринчи личный бренд адамдар сени тааный турган болсо, сен ошол таанылуу өзүңдүн таанымалдыгың аркылуу адамдарга өзүңдүн кандайдыр бир услугаңды же продуктуңды предлагать кыласың да. Бул сатуунун да бир жолу болуп калды. Эң основной жол болуп калды. Түшүнүңүзбү? Мисалы таанылбаган, билинбеген брендтерден бирдеке алгың келбей калды азыр. Эч бир адам алгысы келбей калды. Даже арзан болсо дагычы. Көрдүңүзбү? Адам аркылуу же компания аркылуу таанылып, анан ошол аркылуу услугаларын, бирдекелерин предлагать этпайбы? Ошол. Ошон үчүн личный бренд сөзсүз керек. Сөзсүз керек. Современный мирде предприниматель и личный брендсиз сенин предпринимательский способностьтарың жакшы элге жайылып максатына жетпей калат да. Аскар Авто Дубай деп чыкты го. Андай салондор 1000 го Бишкекте. Миң деген салондор бар. Каяка барып алсаң ошондой салондор бар. Аскар Авто Дубай деп ошондукунан барып элдер алып атат. Эми кандай жумуш жүрүп атканын мен билбейм го, бирок даже мен билем да популярдуу экенинчи. Айта деле ошол машина сатылып атат, башка жакта деле ошол машина сатылып атат, бирок Аскарды элдер көрүп атат да. Вот мына личный брендинде өзүнүн автосалонун байлады. Оокатын кылып атат, жакшы да. Көп акча требовать этпеген, азыр эле баштала турган нерселер да. Сизге бүгүнкү күндө ушу бизнес тармагында жүрөм деген адамдар эми жаштар да, көбүнчөсү сизден окуп үйрөнөм, билим алам дей турган болсо, сизде бир достук барбы ошолорго жардам берип, бир колдоо көргөзгөн? Ушул нерсе үчүн ушул нерсенин тармагында жумуш кылып атканбыз да, өткөндө деген консультация деп көрдүк да, консультация кылып, эми консультация кылганда деле кымбат кылган жокпуз, анткени баягы элерге доступ болсун деп атабыз да. Доступ болсун, ушу алынган билим, бул билим алынган мендеги опыт бүгүн актуалдуу экен, эртең өтүп кетет экен ананчы. Кереги жок болуп калат экен да. Мисалы деген биз Дордойдо иштеп жүргөндө көп эмелер бар эле. Билимдер бар эле да, моментте колдонуп отурганчы. Мисалы деген Дордойдо иштеп жүргөндө мисалы жана арзан бытовой техника сатылат, арзан курткалар сатылат. Арзан эмес эми баягы оптом базында сатылат, баарын билесиң да. Ошол информация биз үчүн мындай билесиң жүрө берет да, Дордойдо иштегендер үчүн. Шаарда билбегендер үчүн ал жакшы эле информация болуп берет экен да. Түшүнүңүзбү? Мисалы дегенде, сиз телевизор алам деп Дордойго барып калсаңыз деп кол да. Мисалы деген центральный проходдо 5000 сом кымбатыраак сатат. Наркы жегинде эле ал 5000 сомго арзаныраак сатат, мисалы да. Эми аралыгы аз эле. Ушул эле информациядан турат экен да жашоочу. Анан ошондуктан биз өзүбүздүн платформабызды кылып атабыз. Кудай буйрса, 2026-жылдан баштап ушу бир группа кылып окутабызбы же жарым жылда бир слет кылабызбы. Ушундай бир какой-то доступ беребиз сөзсүз түрдө. Өзүбүздүн Instagram баракчабызга аны эметебиз. Белгилейбиз. Самое главное ошол жактан жакшы адамдар өзүп чыкса деген максатта да. Потому что деген эртең бул информация бакта актуалдуу кезинде элдер колдонуп пайда таба алса биз үчүн жакшы нерсе да. Бул информация эскирип, может эртең Байберске Кыргызстан сатканга болбойт деп койгондон кийин бул информация эч кимге кереги жок болуп калат экен да. Түшүнүпсүзбү? Ошон үчүн убакыт саатында элге жайылтып калалы деген ниетибиз бар, иншаллах. Айтабыз анда. Ушул бүгүнкү берүүбүздөгү подкастыбызда сизге берилген бир кыска убакыт берели, өзүңүздүн оюңузду жыйынтып, көрүүчүлөр менен коштошуп. Мен ушул акыркы 1 жылдын ичинде биздин Кыргыздын залкар инсаны, эмгек сиңирген мугалим Капыр Мадаминовдун шакирти болуп, ошол агайдын жанында көп талим-тазимин алып жүрөм да. Ошондон баштап менин жашоомо ирээттүүлүк кире баштады да. Ирээттүүлүк, мисалы агайдын сонун китептери бар. Акыл эмгектин маданияты, өзүңдү өзүң тарбиялоо деген сымалчы. Ошолорду окуп, ошол китептеги ой пикирди агай менен талкуулап, анан өзүмдүн жашоомдо болгон суроолорго жооп алып атам да. Ошондон кийин могу акыркы результаттарда дагы ошол агайдын салымы чоң десем жаңылышпайм да.
Түшүндүңүзбү? Мисалы деген агай эпти угуп туруп маңыздуу жерлерин бөлүп алганды үйрөтүп коет экен да. Ошол анан эми ушул билимди, ушул нерселерди элдер менен бөлүшүп, агайдын билимин таратканга мен агайдын 5 китептен болгон мындай жыйынтыктары бар да. Ошодон бир 5 комплект ойнотуп алып, ким өзүнүн оюн жакшы жазса, же агайдын китептерине кызыгып жүргөн болсо, же бир өзүнө инсайт алган болсо, ошолорун комментарийга жаза кетсин. Биз анан кийин эмки чыгаарда өзүңүз ошону менин атыман ойнотуп койсоңуз болот. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү берүү сиздерге аябай жакты деген үмүттөбүз. Достам акеге дагы чоң рахмат. Анан сиздерге айтып кете турган нерсе, сиздердин эң жакшы жазган комментарийлериңиздер Гапар агай боюнча, Гапар агайдын китептери боюнча жазган комментарийлериңиздерди тандап алып туруп 5 кишиге Гапар агайдын китептеринен сиздерге белек бере турган болдук. Сөзсүз түрдө катышыңыздар, эң жакшы комментарийлерди жазыңыздар. Ошол китептерге сиздер дагы ээ болуп калыңыздар. Бүгүнкү берүү сиздерге жаккан болсо, жактырууну басып, комментарийлерди жазып кетиңиздер. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Айткым келет каналы бул сиздердин финансы жагыңыздардан эркиндикке чыгаруу, же болбосо карыз маселелери боюнча кандай экенин толук сиздерге айтып берүүгө алектенген канал. Катталганды унутпаңыздар. Кийинки берүүгө чейин жакшы туруңуздар.